Тайлак Батыр Кыргыз элинин эң белгилүү баатырларынан, Кыргыздын баатырларынан дагы бул Кокту баатыры, же болбосо бир чакан аймактын таламын талашкан баатыр, же болбосо Жасалма баатыр деп бул баатырлар да кийинки мезгилде мындай бир ар кайсы өңүттөн каралып атпайбы. Тайлак Батыр болсо бул чыныгы баатыр. Тайлак Батыр өзү Теңир Тоо аймагындагы азыркы Акталаны жер деген Кыргыздын белгилүү инсандардын урпактары болуп эсептелет. Тайлак Батырдын өзүнүн атасы Ырыскул, ал Ырыскул дагы өзү өз заманында белгилүү инсандар болгон. Анын атасы Жамболот. Жамболот бул ушул Кытай баскынчыларына андан мурда калмактар менен кармашкан белгилүү баатырлардан болгон. Ал эми Жамболоттун атасы Тоймат би деп аталып келет. Тоймат бийдин атасы Барчык. Барчыктын атасы бул Чоро баатыр деп коет. Демек бул ошо Чоро кийин өзүнчө саяктардын ичинен бир урууга айланган. Ошо Чородон барып туруп Чекир саяк ошол саяк уруусунун бир бөлүгү. Демек ушул Тайлак Баатыр ушул Даңазалуу Чоро баатырдын урпагы. Анын чоң атасы Жамболот өз убагында Кытайлар менен дагы бир топ кармашып, ушундай бир коогалуу окуялардын учурунда Кытайда туткунга түшүп, Пекинге чейин, аны кийин мына белгилүү бою 4 метрге жакын алып тоок барып сакталып калгандыгы тууралуу элдин оозуна бүгүнкү күнгө чейин уламыш катары айтылат. Демек Жамболот болобу, кийин Ырыскул болобу, анан Тайлак өзү бул дайыма Кыргыздын таламын талашкан. Ошол чөлкөмгө душмандарды, ошол чөлкөмдө жанакы залим, зордукчул Кокон хандыгына каршы турган ушул белгилүү инсандардан десек болот. Тайлак жашаган доор бул Кыргыз элинин жанакы чиеленишкен өзгөчө мезгилде бир чети мына калмак баскынчылыгынан кутулган менен чыгыштан дагы эле болсо Син империясынын бир коркунучу кыргыздарга жаралып, ал жактан Син империясынын коркунучу жерлерде бул жерде кыргыздардын урууларынын ортосунда карама каршылык жанакындай бир башаламандык бир мезгилде доор сүргөн. Анан өзгөчө Тайлак Баатыр бул 15 жашынан баштап агасы Атантай менен бирге ат салышып, ошол өзүнүн баатырлыгы менен өзгөчө айырмаланган. Бул ошол Кокон хандыгы жаңыдан Кыргызстанга өзүнүн кыргыз урууларына ээлигин орнотуп жаткан мезгилде мына аренага келген белгилүү инсандардан. Мына Кокон хандыгы Фергана өрөөнүн өзүнүн ээлигине бириктиргенден кийин мына негизги соода жолу болгон Кыргызстандын түндүк жактагы аймактарга дагы өзүнүн ээлигин кеңейтүүгө аракет кылып, атайын Кыргыздын уруу башчыларына өздөрүнүн шарттарын коет. Мына бизге карагыла деп. Өзгөчө мына бул Эшкожонун уулу Канайга шарт койгондо, бул Эшкожо Канай ошол мезгилде өздөрү гана биз маселени чече албайбыз, ал үчүн Тагайдын балдарын чогулталы деп бул чүйдө чоң бир жыйын болот ушу 1820-жылдары. Мына ошондо Кыргыздын белгилүү баатырлары, инсандары, журт башчылары биригип, ошондо мына Тайлак Баатыр өзү дагы келет, катышат. Келип туруп ошол жыйынга катышканда биз азырынча Кокон хандыгында карабайбыз деп өздөрүнүн чечкиндүү пикирин билдирет. Бирок кийин мына 20-жылдардан кийин улам саясий окуялар татаалдашып отуруп, Кокон хандыгынын күчтөнгөн мезгили болот. Өзгөчө мына Мадалы хандын мезгилинде Кокон хандыгы өтө бир күчтөнгөн бир мезгилге туш келет. Ошо учурларда 1825-жылдардан баштап Кыргызстандын түндүктөгү уруулары Тагай бирикмесине кирген бүт уруулар акырындап Кокон хандыгына кирген. Мына Тайлак Баатыр, Атантай, ушул Теңир Тоо, Чүй, Ысык көл бүт бардыгы бул Кокон хандыгына кирген учур эле. Ошол эле учурда бул чыгыштагы мына Син империясы менен Син империясы каратып алынган бул Кашкар, ошо ал тараптагы 7 шаардын эркиндиги үчүн дагы көп күрөш аракеттер болгон. Тайлак Баатыр, Атантайлар, жалпы эле кыргыздар ал жерде дагы өздөрүнүн омоктуу салымдарын кошкон, эркиндик үчүн күрөшкө ар дайым аралашкан.
өзгөчө мезгил, өзгөчө кырдаал эле. Эми Тайлак баатырдын эми ошол мезгилдеги өзүнүн иш аракеттеринен, баатырлыгынан, башка инсандардан өзгөчөлүгүнөн мына ачык карасак болот. Бир жагы мына жана жогоруда айткандай Кашкардагы Жаңгир кожо, Юсуп кожо ошолорго жакындан жардам көрсөткөн бир санжыра уламчыларда айтылат. Тайлак өзүнүн кызын Жаңгир кожого бергендиги жөнүндө дагы айтылат. Мына ошол Кашкарды курчап, ал жерди ээлеп алып, кожолордун бийлигин орноткондугу дагы айтылат. Анан ошо Жаңгир кожо курткага келип алгач, ал өзүнүн чебин, сепилин кургандыгы, кийин ошол эле курткага Кокон хандыгы бул жакка киргенден кийин Кокон хандыгы ошол сепилди дагы андан ары кургандыгы айтылат. Өзгөчө мына Жаңгир кожонун бул аны кармаш үчүн, жалпы эле ага жардам берген кыргыздарды ушу катуу ушундай бир эсине келтириш үчүн атайын Син империясы өзүнүн Баян Баты баштаган миңден ашык аскери менен атайын жортуул уюштурган Тайлактын айылына. Өтө бир түн ичинде басып алып, айылды чаап, туткундап, өтө бир чоң бир аламат окуя болгон. Мына ошол Баян Батынын баскынчылыгына тез аранын ичинде бул Тайлак атантайлар элди уюштуруп, аларды көп өтпөй өзүнүн аскердик ыкмасы менен, жер шартын туура пайдалануу менен ушул Син империясынын жиберген Баян Баты баштаган армиясын тып-тыйпыл кылып талкалайт. Ошондо жалгыз гана бир адам качып кеткендиги жөнүндө сөз болот. Мына ошол Тайлак баатырдын ушундай бир катуу каршылыгынан кийин, ошондон кийин кыргыз жергесине Син империясынын агрессиясы болгон өзү. А экинчи жактан Тайлак баатыр ошол эле мезгилде мына Кокон хандыгына карата дагы өзгөчө өзүнүн мындай бир каршылыгын билдирип турган. Кокон хандыгы баягы өзгөчө Мадали хан бул Теңир Тоо жалпы эле Кыргызстандын түндүгүн каратып алгандан кийин Мадали хандын акыркы учуру ушунчалык бир мамлекетти башкаруудагы өзүнүн бир туура эмес иш аракеттерин белгилүү тарыхчы, Ордодогу кийинки тарыхчы Зиябидин Максым да жазат да. Ошол Зиябидин Максымдын жазганы боюнча бүт баягы өзүнүн карамагында элдерди өтө бир катуу бир зордук, зомбулук көргөзгөндүгү, адилетсиз башкаргандыгы айтылат. Мына ошондой жагдай Тайлактын элине, жалпы эле Кыргызстандын элине дагы тиешелүү болгон. Тайлак баатыр ошол Кокон ханынын ошондой бир адилетсиз башкаруусуна каршы улам салыктарды көбөйткөнүнө карага, ошондой эле Ордогу бул Теңир Тоо ушул кыргыздардын аймагынан сулуу кыздарды аргандай шылтоо менен алып барып тартуу кылган ошол Ордонун бул жактагы өкүлдөрүнө каршы алгач көтөрүлүп чыгат. Тайлак баатырдын каршылыгына каршы атайын 2-3 жолу Мадали хан аскердик жортуул уюштурат. Бирөөсү мына Суусамырда мына Эдиге башкарган атайын бир кошуун менен катуу каршылашып, аны жеңген. Андан кийин бул ушул Актала өрөөнүн өзүндө да бир нече жолу беттешип болот. Эң чоң беттеши бул мына Арап баатырды жиберген бир 650 кошуун менен келип, ошол жерде катуу беттеши болот. И Тайлак баатырдын өзү анын жан жагындагы Токочор, Дербиш, Атантай сыяктуу белгилүү баатырлардын баягы эрдиктери менен мына Арапты дагы ал жерден сайып өлтүрүшүп, Кокондун баягы жортуулун жокко чыгарат. И аны талкалайт. Ошондон кийин Кокон хандыгы бул Тайлак баатырды күч менен жеңе албастыгын, кыргыздарды күч менен жеңе албастыгын билип, кийин бул амалкөйлүк менен иш аракет жасай баштайт да. Тайлак баатырдын бул дагы бир өзгөчөлүгү, мына биз өткөндө Тайлак баатырдын 220 жылдыгына арнап Нарын университетинде атайын бир чоң бир илимий жыйын өткөрүп келдик. Ошондо атайын мына Тайлак баатыр эл четинде, жоо бетинде деп атайын жыйнак, анан ар түрдүү
илимий баяндар дагы жасалды. Мына ошол жерде дагы бир Тайлак баатырдын бир өзгөчөлүгүнө токтолгон илимий баяндамалар жасалды да. Көрсө Тайлак баатыр 1837-38 жылдары Арпа жайлоосунда жалпы кыргыз урууларынын же башчыларын чогултуп чоң бир курултай өткөргөн экен. Мына Мадалы хандын башкарганын көрдүк. Кыргыздар эми өз алдыбызча түтүн булатып, өзүнчө бир мындай бир эркин кыргыздардын өзүнүн бир ээлиги болбойбу деген маселелер коюлуп, ошол жерде кыргыздар ушул Кокон хандыгына каршы турган өзүнчө бир кыргыздардын башын бириктирген бир бирикменин түзүлгөндүгү жөнүндөгү сөз ошол конференцияда болду. Анан ошол чоң бир жыйында бул аскер башчылыгына, же болбосо журт башчылыгына ал убакта эми хан деп көтөрүлбөптүр. Бул жерде баардыгы бир ооздон Тайлак баатырды ошол Тайлак баатырга ишеним арткан экен. Тайлак баатырдын ушундай баягы элдин башын бириктирген, кыргыз элинин ушундай бир өзүнүн өз алдынчалыгына жасалган аракети Кокон хандыгын өзгөчө бир мындай бир тынчын кетирип, бул эртерээк Тайлак баатырдан кутулбасак, анда биз келечекте бир топ каршылыктарга кыргыздардан кол жууп калабыз деген максатта атайын Көраким деген табып адамын жашыруун жиберип, ошонун жардамы менен Тайлак баатырды бир маалыматта ага уу бердирип өлтүрөт, дагы бир маалыматта Тайлак баатырдын жанагы кан басымы көтөрүлүп ооруп жатканда, ал убакта кыргыздардын жанагы кан алып чекесинен айыктырган кан басымды токтоткон элдик медицинаны пайдаланганда, ошо жанагы шамшарды ууга чылап туруп, ошол жерден кан алганда Тайлак баатырга бүт денесине уу жайылып, ошондон каза болгондугу айтылат. Демек Тайлак баатырды ошондой бир айла амал менен акыры көзүн тазалагандыгы белгилүү. Ал убакта Тайлак баатыр болгону бир 40 тылкырынан жаңы гана өткөн. Бул 1838 жылы. Тайлак баатыр дагы көпкө чейин мындай аракеттенип турган, күч кубатка жетип турган учур болгон. Тайлак баатырдын Атантайдан же болбосо ошол мезгилдеги башка бир баатырлардын айырмасы Тайлак баатырдын бул баягы нарктуулугу, эл башкара билген бир уюштуруучулугу, анан ушундай бир даанышман, акылмандыгы менен Тайлак баатыр өзгөчөлөнүп тургандыгын мына көпчүлүк тарыхый маалыматтардан биз жолуктурсак болот. Эми ошол мезгилде мына көбүнчө мына Актала аркылуу, анан ошол Тогуз Тороо аркылуу жана Арсланбапка сөөгү алып барып коюу, бул мурдатан эле болуп келген кыргыздын негизги аттуу баштуу адамдарын Арсланбапка коюп, жалпы кыргыздын бул ыйык мазарына айланып келбеди беле. Мына ошол Атантай Тайлактын атасы дагы Рыскул дагы ошо Арсланбапка коюлгандыгы жөнүндө айтылат. Кийин анан Ысык көлдөн Мойтаке. Мындан ары биз эми алыска сөөгү ташыбай ушул көлдүн жээгине коелу деген Мойтакедей жерлерден белгилүү инсандар чыгып, бул баягы сөөгүктү ошол өз жерине коюу жөрөлгөсү ошо Тайлак баатыр өлгөн мезгилде мына башталганда. Ошон үчүн Тайлак баатыр ушундай бир каза болгондо ошол жердеги жалпы эл кеңешип туруп, Тайлак баатырдын алгач сөөгү азыр мына куртка сепилип турган нары тоо тарапка коюлган экен. Кийинчерээк анан кийин ар кандай себептер менен кайра азыркы жанагы Тайлак баатырдын Атантайдын күмбөзү турбайбы? Мына ошол жерге атайын ал жерге баягы саяктардын бейити болсун, ушул жерге сөөгүктөр коюлсун, белгилүү инсандардын сөөгүктөрү коюлсун деп, анан ошол жерге алып келип коюлган экен. Кийин анан баягы Атантай Тайлактын ал жерге бир топ туугандары коюлат. Анан ал жерге жанагы
саяктын көзгө көрүнүктүү белгилүү инсандардын сөбөктөрү коюлуп отуруп, азыр мына Тайлак Баатырдын күмбөзүнүн тегерегин караса, чоң күмбөздөрдүн баягы турганын, баягы урап барайткан, урап кеткен ошол жерде жалпы бейит кадимгидей көрүнүп турат да. Мына ошол жер кийин бара бара биз эми мындан ары ушул алыска ат артып кыйналбай өз жерибизге коелу деп, бул жалпы кыргыз элинин бир жалпы чечими болгондой да. Ошондон улам Тайлак Баатырдын Атантайдын сөбөктөрү мына азыркы ушу турган ордуна коюлуп калган да. Ошол мезгилдеги баатырлардан өзгөчөлүгү баягы элди кандай башкарышты, келечекте кандай бир иш аракеттер жасашты, баягы стратегиялык жактан, даанышмандык жактан, нарттуулук жагынан ушул Тайлак Баатыр өзгөчөлөнүп тургандыгы тарыхый маалыматтардан улам белгилүү да. Же болбосо мына арпага жалпы кыргыз урууларынын, ал жерде кыргыз урууларынын бүт аты жөнү жазылган. Ал жактан баштап А дегене ичкилик уруулардан жана кесек, тейиттерден баштап бул жагы Бугу, Солто, Сару, Сарбагыш, Ишыгып кыргыздын бүтүндөй жанакы урууларын, мыктыларын, журт башчыларын ошо арпага 1837-38 жылдары ушу чогултуп, чоң бир курултай өткөргөндүгү бул ушул Тайлак Баатырдын бул демилгеси да. Бул бир эле ошол чөлкөмдө элдин башын бириктирип, ошол чөлкөмдөгү элдин эле кызыкчылыгын көздөбөстөн, бунун жанакы келечекте кыргыздын бир мамлекетин куруу, кыргыздын бир ээлигин курууга жасаган кадамдары Тайлак Баатырдын бул өзгөчөлүгүн да көргөзүп турат. Мына Тайлак Баатырдын кийин баягы ушундай бир Кокон хандыгынын жанакындай бир чыккынчылык менен өлтүрүлгөндөн улам Тайлак Баатырдын ал ой тилеги толук ишке ашпай калды. Кийин ошондой кадамдар, кийин мына Ормон-хан андан бир 4 жыл өткөндөн кийин Ормон-хан дагы мына Тайлак Баатырдын жолун жолдоп, атайын бир уруу башчыларды, белгилүү журт башчыларын бириктирип туруп, мына чогултуп өзү хан болуп атат. Мына ошондой аракетти мына Тайлак Баатырдын баштап аткандыгы бул дагы өзгөчө Тайлак Баатырдын кимдигин көргөзөт да. Анан Тайлак Баатыр ошол аймакта жалпы эле кыргыздын тагдырын чечип аткан мезгилде мына өзгөчө бир Тайлак Баатырды, анан кийин мына Солтодон чыккан Чыңгыш Баатырды ошол бир даанышмандыгы менен, бир келечекти көрө билгендиги менен айырмаланган инсандарды ошо уламыштарда, санжыраларда көп айтылат да. Ошон үчүн Тайлак Баатыр бул бир эле баатырдыгы менен эмес, бул баягы элдин келечегин ойлогон, эл үчүн кам көргөн, анан ушундай баягы башкаруудагы жол жоболорду дагы Тайлак Баатырдын өзүнүн эрежелери деген да мындай эрежелер сакталып калган дейт. Ошондой жол жобо эрежелерди, азыркыча айтканда мыйзамдарды, тартиптерди ошону баягы киргизе билген өзгөчө бир мындай бир башчылыгы менен дагы бир айырмаланган инсан да. Мына ошо Тайлак Баатырдын ошол курултайы, анын элдин башын бириктирүүгө жасалган аракети, мисалы мына быйылкы Тайлак Баатырдын 220 жылдыгына чейин анча бүдөмүк болчу. Ал эми мына изилденип отуруп тарыхчылар ошо илимий жыйында мына ушул болгон окуяны кимдер катышкандыгы мына ушулардын баардыгын мындай илимий жыйында айтып беришти. Өзгөчө мына Абдыкалык Чоробаев, бул Абдыкалык Чоробаев да ошо Актала жергесинен өтө билимдүү инсан болгон. Өткөндө бул Абдыкалык Чоробаевдин 120 жылдыгын кош өткөрдүк. Ошо Абдыкалык Чоробаев Тайлак Баатырдын ошондой бир белгисиз жактарын өзүнүн элден чогулткан маалыматтарында, кийин Тайлак Баатырга арналган поэмасында, дастанында мына ошондой бир ачып көргөзгөн да. Анан ошо Абдыкалык Чоробаев бул өзү Тоголок Молдонун катчысы болгон. Тоголок Молдо араб графикасы менен жазса, бул латын тамгасы менен ошо Тоголок Молдонун бир канча санжыра, манасын жана башкаларын жазууга кол кабыш кылган. Жалпы эле кыргыздардын Теңир Тоо аймагындагы көп тарыхый маалыматтарды, санжыралары чогултуп, кийин мына Абрамзонго дагы өтө чоң бир жардам бергендиги жөнүндө
мына маалыматтар бар. Демек ушу Тайлак Баатырдын өмүрүндөгү анын бул таржымалындагы көп белгисиз жактарды бизге ушу Абдыкалык Чоробаев ошо анын маалыматтары аркылуу билдик. Анан дагы мына Кытай басмаларында, араб жазмаларында ошол мезгилдеги дагы балким Тайлак Баатыр жөнүндө белгисиз дагы изилдене турган бир топ маселелер бар. Аны тарыхчылар буюрса мындан ары дагы изилдөөгө аракет кылат. Мисалы үчүн мен өзүм 1988 жылы Москвадагы военно-исторический архив деп коет. Ошол жерде архивтерди казып отуруп, ошондо Атантай менен Тайлактын өлүмү тууралуу бир документтин ошол жердеги кездешкенин билем да. Бирок ошол документтин иш кагаздын өзүн мен атайын сурамжылаганда, заказ кылганда, ал иш кагазы эмнегедир менин колума тийген эмес, ордунда жок болгон. Демек, ушу балким ошол Москвадагы архивдеги Атантай Тайлак Баатырга арналган илимий ушул документтер, ошол мезгилдеги документтер чыгып калса, балким андан дагы бир кызыктуу бир маалыматтар чыгат. Кыскасы, Тайлак Баатырдын бир өмүр таржымалы келечекте дагы көп изилдөөгө, дагы бир маалыматтарды чогултууга муктаж. Чыгыш Түркістан, ошо Түркістан аймагы байыртадан эле бул кыргыздар жердеген, ошол жерде түрк элдери, мусулман элдери жердеген жер болчу. Бул 1758 жылы Син империясы бул жерге Синьцзян деп жаңы чек деп өзүнүн ээлигине кошуп алган. Ал ээлигине кошуп алгандан да бул жерде биротоло бул Кытай ээлигине баш ийгиси келбеген аракеттер ал жерде көп болуп турган. Анын үстүнө ошол Кашкар аймагында, жалпы эле Чыгыш Түркістанда кыргыздын белгилүү Кесек, Найман, Черик, Кыпчак жана башка белгилүү уруулары мекендеп, жердеп жашап келген жер. Анан ошол жерде бир эркиндик үчүн күрөштөргө ошол аймактагы кыргыздар гана эмес, ушул Теңир Тоо аймагындагы кыргыздар дагы активдүү аралашкандыгын көрөбүз. Өткөндө биз баягы Куртка сепилине барганда, Тайлак Баатырдын сепилине барганда ошондо айтып атпайбы? Кашкарга чейин бул жерден 400 чакырым, ал эми бул жерден Бишкекке 500 чакырымдан көбүрөөк дейт. Демек, ал жака соода сатык иш аракеттери менен дайыма барып турган. Анын үстүнө ал убакта дагы жанакы Жангир Кожо бул деген Мухаммед пайгамбарга түздөн-түз баягы тиешеси бар, анын кызынын урпактары деп аталат. Сейиттер, сейиттер. Анын бул атайын аларды мусулман динин таратуучулар, ыйык адамдар, ушул пайгамбардын урпактары деген мамиле жасалгандагы, алардын чакырыктарына, алардын ээликтерине дайыма кыргыздар кол кабыш кылып келген. Алар эч качан өздөрү мындай ийгиликке жете алышкан эмес. Кийин 1825-26 жылда ошол Кашкар шаарынын алынышы, анан ошол аймакта бир топ шаарлардын алынышы бул түздөн-түз кыргыздардын Атантай Тайлак тиги жактан Алымбек Таткандын келип жардам бергени, анан Турду Мамат да бир топ тиги өздөрүнүн ошо ал жак аймакта дагы кыргыздын белгилүү инсандарынын активдүү аралашканынан булам бул жеңишке, ийгиликке жетишкен. Ошон үчүн кыргыздар дайыма бир эле бул аймакта эмес, геосаясатта, чыгыш, батышта дагы активдүү аралашкандыгы белгилүү. Демек, жыйынтык деп айтканда, мына быйылкы Тайлак Баатырдын 220 жылдыгын белгилөөдө дагы бир жолу көргөздү. Кыргыз элинде журт башкарган, ошол кыргыз элинин келечегине кам көргөн, анан ошол өз элин душмандарга ушундай бир кордотпой, дайыма эркиндик үчүн, азаттык үчүн аракет кылган кыргыздын мыкты даанышман жетекчилери, баатырлары тарыхта көп өткөн экен. Ошонун эң чоң барандуусу, эң белгилүүлөрүнүн бири ошо Тайлак Баатыр. Ошо Тайлак Баатырдын өмүр таржымалынан биз мына
келечек муун үчүн дагы мындай сыймыктанат турган, мына саясий элита, саясатчылар үчүн, журт башчылар үчүн сабак ала турган көп жагдайларды алсак болот. Тайлак Баатырдай ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн күйгөн мыкты инсандардын жолун жолдоого үндөсөк болот. Ошон үчүн Тайлак Баатырдын өмүр таржымалы бул ар дайым кийинки муун үчүн, кийинки эл башкарган инсандар үчүн бул өрнөк. Мына ошо өрнөктүү өмүрүн быйыл 220 жылдыгында ошо илимий мүнөздө жалпы элге жеткирүү жагдайында мына биздин Мурас фондусу көп аракет кылды. И бул иштин үстүнөн дагы эле мына тарыхчылар келечекте изилдей турган, дагы тактай турган көп маселелер бар экендиги мына илимий жыйындарда дагы ачыкталды. Бир эле Тайлак Баатыр эмес, анын балдары, анын урпактарынын тагдыры кийин кандай болгон, ошол жерде бир чаташкан бир окуялардын чындыгы кандай болгон, ошолордун баардыгын мына илимий жыйында колдон келишинче бир тактоого алып бердик. Буюрса буга чейин айтылып келген тарыхтагы бүтүмдөргө бир топ оңдоолор, өзгөртүүлөр ошо быйылкы 220 жылдыкта архивдик материалдардын негизинде, жыйналган материалдардын негизинде мына толукталды десек болот.